Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Москвадан мен Ильяс. Барларыңарга тынчтык, жакшылык, ийгилик, үйүңөргө барака каалап калам. Алхамдулилла, бүгүнкү күнүм өтүп атат. 30 март, орозонун 20-күнү. Көбүрөөк дуа кылайлык. Орозо күндөрдө Алла Таала дуабызды кабыл кылып, Кыргызстан элине, бүтүн дүйнөдө мусулмандарды Орто Азияны, Средняя Азияны Алла Таала күчтүү өлкөлөрдөн кылсын, Кыргызстаныбызды күчтүү кылсын, өнүгүп өссүн. Кыргызстаныбызды Алла Таала күчтүү экономикалык кылып, армиясы күчтүү болсун, элибиз адилеттүү болойлук. Дагы не бири-бирибизди жакшы көрүп, бири-бирибизди сыйлайлык. Кыргызстанда сыртта жүргөндө канча биз дружно болсок, Кыргызстандын ичинде ham сыртында ham ошодо биз күчтүү боло алабыз, күчтүү Кыргызстан боло алабыз да. Алхамдулилла, президентибиз Садыр Жапаров менен командасы нелери жакшы иштеп атат. Кыргызстанга самолет алышты эле, аябай мен сүйүндүм да. Иншалла дагы бирөөсү келет экен. Это тоже очень полезно, да, для нас. Биз Кыргызстан үчүн өзүбүз самолет, Кудай буйрса, вакыты келип атат. Машина заводу ачылат экен. Шу жылда деп атат, 2024 жылда. Кудай буйрса, көрөсүңөр, өзүбүздө технология болот. Иншалла болот да. Көбүрөөк дуа кылайлык, балдарыбызды окутайлык. Кудай буйрса, шу иммиграциядан кутулабыз бардыгыбыз. Ушул жакын 5-6 жылга калбай кутулабыз, Кудай буйрса. Какой-то bir частый, хотя бы 50% келбейбиз. Мына жумуш орундары жакшы түзүлүп атат. Мен аябай сүйүнүп атам. Алхамдулилла, Кыргызстан өнүгүп атат да. Ошого көбүрөөк дуа кылайлык. Туугандар, тынчтык болсун. Россияда абалам жөн эмес. Каналыма катталып, пикириңерди жазгыла.